Учурда Борбордук Азиядагы суу альянсы коомдук бирикмесинин Ош жана Жалал Абад шаарларында таза суу жана саркындуу суу системаларын калыбына келтирүү долбоору иштөөдө. Бүгүн аталган долбоор мүчөлөрү тарабынан жыйын өткөрүлдү. Ага долбоор менеджери Николя Роббин катышып, анын максаты тууралуу сөз кылып өттү. Биздин долбоордун негизги максаты аты айтып тургандай эле шаар тургундарын таза суу менен камсыз кылуу болуп саналат. Аны менен катар эле шаардагы таза суу жана сыркынды суу системаларын калыбына келтирүүгө жардам берүү жана авариялык абалда турган суу түтүктөрү алмаштырууга салым кошуу болуп саналат. Бул иштин алкагында шаар жашоочуларынын көйгөйүн чечип эле калбастан суу эсептегич аппаратынын жардамында элге сууну өзгүлтүксүз жеткирүүгө өбөлгө түзөт. Бул долбоордун алкагында Жалал Абад шаарында 4 суу пайдалануучу комитет түзүлгөн. Бүгүнкү жыйында аталган комитет суу чарба башкармалыгынын башчысы жана аймактык башкарма төрагалары катышып өз сунуштарын беришти. Мен ушунчалык суранып келем, мерге чейин айтылган бул сөз. Эки колодецте жанагы буралган жеринен суу агып чыгып атат, бирөөсү толуп бүттү, бирөөсү жарым болуп атат. Мусор толуп кеткен. Управага келген сайын мен бул суроону коем, бирок мага жардам болбой атат да. Анан көрүнгөн эле жерден азыр тешилип атат, эми биз айыл көп болуп жаңы курулуп аткан үчүн көрүнгөн жерден эле суу тартып алган. Фабриканын ичинде ушунчалык суранам, что бир өздөрү барып водоканалдан көрүп, ошол жердин кандай кетип атканын. Шланга менен эле тартып алгандар бар да. Үйүнө чейин апарып тартып алып, ал жерден суу керек жок болгондо шланганы алып таштайт. Жалал Абад шаарынын вице-мэри да бул долбоор менен иштөө туура экендигин баса белгилеп өттү. Ушундай нерселер менен алар арык, сиз айтып аткандай эме жок. Эми ушуну мына мен айтат элем, жаңы конуштар. Ушуну бир көзөмөлгө алсаңыз, кошунаңар чыгып барасың, мен кой, уят. Мындай кыл, мына жерден арык кетсин деп айткандай бир эмеге келели. Жалал Абад шаарынын суу чарба башкармалыгынын айтымында чындыгында шаардагы суу түтүктөрүнүн эскилиги жеткендигинен улам бүгүнкү күндө шаар тургундарынын суу менен камсыз кылууда көйгөйлөр бар экендигин айтат. Аны менен катар шаар калкынын суунун шалаакылык менен пайдалангандыгы аз келгенсип, сууга болгон төлөмдөрдү өз убагында төлөбөй келишет. Өкмөттүн бюджетинин таңкыстыгынан улам мындай долбоорлор менен иштөө туура деген оюн айтат. Суу түтүкчүлөрдүн абалы бүгүнкү күндө өтө оор. Бизде азыркы убакта биз шаар боюнча күнүнө бир 20-30дан жанагындай жамоо жанагындай оңдоо түзөө иштерин алып барып атабыз. Ошого карабастан жана суу түтүкчүлөрү 50-60 жылдары курулганына байланыштуу бүт бардыгы азыр улам жанагындай аз гана давление берсе жарылып кетип бизге чоң көйгөй жаратып атат азыр. Жалал Абад аймактык башкармалыгынын айтымында бүгүнкү күндө шаардын кичи райондорунда суу түтүктөрүнүн эскилигинен улам жарылып, шаардын ар кайсы жерлеринен суу агып жатат. Бирок жогоруда аталган долбоор ишке ашканда жалпысынан 105 метр магистралдык суу түтүктөрү жана суу эсептегичтер орнотулмакчы. Зинат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Антымак. Орозо айынын аякташына саналуу күндөр калды. 2012 жылга караганда быйылкы жылы орозо туткандардын саны арбын. Бул айда орозо туткандар менен бирге зекет берүүлөрдүн да саны өскөн. Бул тууралуу Ош шаарынын казысы билдирди. Ошон менен катар орозо питирлери кандайча берилери тууралуу түшүндүрмө берип өттү. Орозо питир деген кандай акча десе, орозо питир деген адам баласы, бул пендечилик, инсанда кемчилик болот. Оозу жапкандан кийин адам баласы тили менен бирөөнүн дилин оорутат. Колу менен буту менен азар берет. Ушуга окшогон орозонун кемчиликтерине бериле турган бул штраф акча. Ошон үчүн орозо питирди кирпул дейт. Орозо питирди мечитке иштетип болбойт. Мечитке лампочка да калып болбойт. Мечитке бир штук жыгач да калып болбойт. Орозо питирди кимдерге берилет десе, жетимге, жесирге, мындай байкуш, бешара, бейбак адамдарга берилет. Орозо питир маселесине келгенде ушундай. Бирок орозо питир нисаб закатка кадыр болгон адам гана орозо питир берсин дейт. Ошон үчүн ар бир момун мусулман ушул орозо питирди бере турган болсо, берип жатканда биринчи ниетти тууралаңыздар, экинчи берип жатканда оң кол менен бериңиздер, үчүнчүдөн бүт жетим жесир, бешара, бейбактарга ушундай инсандарга бериш керек. Бул жылы 3-августтан 4-августка караган түнү кадыр түн болуп 8-август күнү орозо айты белгиленет. Musulmonchilikda shu boyligi o'zini bir nimasiga yetganda zakot berishlik har bir musulmon uchun farz qilingan narsa. 5 farzni biriga kiradi. Bu
yetishmovchilikda, kambag'alchilikda o'sayotgan kun kelayotgan oilalarga boyligi darajasidan o'zini boyligidan hissa berib, shularga yordam qilishlik. Shu kambag'al insonni qo'llab qo'yishlik, yetim yesirlarni boshini silab, bularni qo'llashlikda. Zakat degan endi barliq elda bir-birine yordam qilish kerak. Hozirgi zamonda boylar kambag'allarga ko'rsa to'g'atmaydi, to'g'ri? O'shanda barliq bir bo'lsa, birigim yaxshi bo'ladi-da. Nima qilish kerak-da? Zakat berish kerak. Bu musulmonchilikda farz. Shu muftiyat belgilagan miqdorda zakat to'lash kerak. Har bir musulmonning mіндeti. Bu zakot yaxshi narsada, barlig'i berish kerakda. Musulmon dini bo'lsa berish kerakda. Abdan to'ra ko'z qarashdanmi? Al ham so'pda nafilini borganda, so'pga vaqtni o'sha. Mayli, yaxshi yashaganlarga yaxshi oshcha puling bo'lsa, oshcha sharoiting bo'lsa, qandaydir kambag'al odamlarga zakat bersang bo'laveradi. Men aytsam bo'laman. Bu zamonlarda ilgari biz mashaq terib, o'roq o'rib apalarimiz baqqan. Hozir Aqto'yning qarjalg'an mol bo'lam. Aqar chaqar bo'lib, bunday sonun yerlar, sonun zamonlar bo'ladi. Zakat bermekten tövberse ham berish kerak. Misal uchun men uyim yaqin bo'lsa men beretilam hozir. Agarda borib qolsanglar berganga qudretim yetet bolam. Qanchalik Orozoning kunida bir non bersa 10 nonga tatiydi. Allah Taala yaxshi kunlarda, yaxshi aylarda berib o'tadi. Emi shunda berбеген nemeni qachon berет bolam. Emimde zakat berүү бул азыр сөзсүз мусулман калкына бериш керек. Ашынган адамдар бериш керек. Бул мусулман элибизде бул Алла Таалабыздын бир эң бир бул Куран китепте дагы жазылган бул. Кайрымдуулук, закат берүү бул мындай кандайча айтсам, бейбечараларга көбүнчө бериш керек, жесир аялдарга бериш керек. 5 вакыт намаз окуп, 30 күн орозону тутуп, бейбечараларга закат берсе, ошолор катта савап болот. Бул урматтап, кишини сыйлаган жакшы немелерден боло берет. Шарият боюнча өзү кыргызда айтканда, 40 кою болсо, 40 койдон ашык болсо, ошо ашык коюну бир койдун союп бериш керек депчи. Кайрымдуулук. Негизи буну бейбечара үйлөргө ошо баягы жакында болот го, ошого союп берсе жакшы болот негизи. Бул туура эле нерсе. Кийин акчасы ашып аткандар байлар көп да азыркы замандачы. Бейбечаралар жардам берип койсо зыяны жок, соолуп калат. Социалдык кызматкерлер жана жаш-өспүрүмдөрдү көзөмөлдөө инспекциясынын кызматкерлери тарабынан 4 бир туугандарды реабилитациялоо жана адаптациялоо борборуна алып келишти. Тагдырдын оор соккусуна жаштайынан кабылган бул өспүрүмдөрдү кошуналары зөөкүр чоң атасынан колунан куткарып тиешелүү органдарга кабарлашкан. Алардын улуусу 13 жашта болсо, эң кичүүсү 9 жашта. Бул бир туугандардын атасы мындан 7 жыл мурда ооруп көз жумган. Апасы Орус улутунун өкүлү. Өз мекенине кеткен боюнча кайрылып келген эмес. Ичкиликке берилген чоң атасы неберелерин кул катары пайдаланган. Бул көрүнүшкө чыдабаган кошунасы Хуринса эже аталган жайга кабарлап, бүгүн бир туугандарды кабарын билгени келген. Шуларды көрүп туруп, бүтүн маалла, көй, маалладагылар чакырып, ошо буларды урган маалда алып чыктык үйдөнчү. Бардык жогу көгеде. Алып чыктык, анан кийин алып чыгып ошондон бери багып отурдук. Багып отуруп, минеки посольствого келип арыз жаздым. Кошуналар менен. Анан арыз жазсак, посольство буларды ата-энесин тапканга аракет кылып тапышты. Диора менен Алишер 12 жашта. Эгиз балдар кыйынчылыкка көп кабылып, ал тургай чоң атасы тарабынан коркутуп үркүтүүлөргө кабылганын айтат. Мен bilen Temikon işe çıkıp gitti. Anam bizi kiçineke ökümü urdu. Anam kiçineke ökümü ağzı bunu kanatıp, bunu vurup uktup koydu. Anam men urdu. Men urgandan keyin boynum boğu vardı da, o sonda iyilasam, çoğun atam ağzıma bir urdu da, o sonda o kol ağzıma kirip kalıp, bir kolun çıtav alımında,
Ana sen jala men kolum tişladın dep boynum boğup urganda ona men bilen ten ukam baqırıp ыйлап qo'shnimiz chaqirdi. Көргөн кыйынчылыктар артта калып, эми мындан ары жакшы күндөр күтүп турганын жана апасына жакынкы күндөрдө барарын айтат. Бир туугандардын эң улуусу Хулифар. Tug'ilib keldim. Keyin atam o'lib qoldi, kasal bo'lib, aqqam bo'lib. Keyin men apam ishtagan ketdi Rossiyaga. Biz shu yerda qoldik, 7 yildan beri shu yerdamiz. Menda ayam yoniga ketamiz. Ayam biz chaqirtiryapti. Shu Yugostoda shu uydagi ishlar qilib yurardik, ukalarim qarardi. Өспүрүмдөрдү реабилитациялоо жана адаптациялоо бөлүмүндө иштеген кызматкерлер бул бир туугандардын психикасын, билимин, ден соолугун көзөмөлдөп жатканын айтышат. Ур токмокко көп кабылган балдар коркок ары түнт болуп каларын психологдор белгилешет. Российское консульство менен биргеликте социальный работниктери кошулуп туруп берди. Шарк айыл өкмөтүнүн ушул жерге жайгаштырылды. Эми 2-3 күндүн ичинде документтер такталса, бул балдардын ата-энеси Нижний Тагил, апасы Нижний Тагилде экен. Ошол жерге российское консульство аркылуу жөнөттү. Өспүрүмдөрдү реабилитациялоо жана адаптациялоо бөлүмүнө келген балдар 5 күн жашайт. Көбүнчө үйүнөн качкан балдар келгендиктен аталган мекеме балдарды ата-энелерине кайтарып бергенге аракет жасайт. Эгер ата-энеси табылбаса, бүчүр боорукердик үйүнө тапшырышат. Таңкы саат 6. Нанканада иш башталганына 1 саат болду. Бул убакытта түнкү саат 11де жуурулуп даярдалган камырдан 150 дана нан бышырылып, эртең мененки тамакка даяр болду. Санжар 9-класстын окуучусу. Мектеп окуучу болгонуна карабай сабакка чейин атасына жана бир туугандарына нан жасоого жардам берет. Набайчылык атасынан өткөн өнөр болгондуктан Санжар үчүн эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Men navbatchilik qilayotganimga 5 yil oldi. Xudo xolasa qo'limdan kelib qoldi. Hamma men sekin nopon yasab, mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, non yasab, mana to'g'lab sekin ishlar qilib xamirga tushay deb qoldim. Salpar o'rgan qo'limdan kelib qoldi. Балалыгынан түндөрдө уйкусуз өткөрүп, сүйгөн кесибинин ээси болууну самаган Рустам Каримов 28 жылдан бери набайчылык менен өз үй бүлөсүн багып келет. Bolalar uchun hunar o'rganish qiyinchilik joyi yo'q. Biz ham mana 12 yoshdan o'rganganmiz. Mana hozir 40 ga kirgan bo'lsam 28 yil bo'ldi navochilik qilayotganimga. Shu mana o'g'llarimni ham ko'rdingiz, o'g'llarim ham qilyapti o'zi 10 yoshlaridan boshlashgan. Бул нанканада 3 чоң киши жана 2 жаш бала иштейт. Алардын арасында 11 жаштагы Шер Мухаммед 1 жылдан бери бул өнөрдү өздөштүрүүдө. Кыйынчылык болмаяпты. Аста-секин o'rganyapman. Жаңы бышкан нанды айтылган ордуна жеткирүү Шер Мухаммеддин милдети. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 80 тыйынды түздү. Евро 64 сом 85 тыйын. Россия рубли 1 сом 39 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын, Тажик самонеси 10 сом 28 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 27 июлда жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1,6 метр секундасына. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 16-21 градус, күндүз 32-37. Ош областында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Нарын областында түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26. Талас областында түнкүсүн 15-20, күндүз 32-37 градус. Ысык көл областында түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 чейин ысыйт. Чүй областында түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градус. Бишкекте 27 июлда жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1,6 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22 градус, күндүз 35-37 градуска чейин ысыйт.
Ошто 27 июлда жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1,6 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23 градус, күндүз 36-38 градуска чейин ысыйт.